Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Бардыгыбыз айтып келебиз, Кыргызстандын келечеги үчүн сатылбайлы депчи. Бирок дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Урматтуу бир туугандарым, бирок айтып атабыз ошол нерсеге, бирок бүгүнкү күндө ошол нерсеге биз амал кылган жокпуз да. Мурдагы эле сүйлөп жүргөн биздин бир туугандарыбыз сатылбайлы Кыргызстандын келечеги үчүн деген бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө кайсы партияга иштейли, кайсы партия канча депутат, канча акча таркатып атат деген биздин бир туугандарыбыз жок эмес. Принципке турган бир туугандарыбыз бар. Кайсы партия таза партия, кайсы партияны шайлайбыз деген биздин бир туугандарыбыз жок эмес. Алла ыраазы болгон болсун аларгачы. Тең салмактуу болуп атат да мындайчы. Анан азыркы жаңы кетип аткан депутаттарга айтат элем, жаңы жана партия менен кетип аткан депутаттарга мен ушулардан суранат элем да менчи. Ушуларга бир суроо бергим келип атат, бирок кайсы маалда, кайсы жерде чогулуш болсо сөзсүз Кудайым буйрса барабыз, ушул суроолорду өзгөртөбүз. Жанагы мурдагы партиялар каяка кетип калды, кандай эме деген партия бар эле. Көп партиялар жок болуп кетти. Бир бол каякта, бир болдо, мисалы азыр бир болдо жүргөн Алтынбек Сулаймановду мен жамандабайм, бирок жакшы жигит. Ал альянста жүрөт. Альянс деген бул кандай бул эме, таң калып атасың да. Анан бул уже башталды. Сүрөттөрдү коюп, мурдагы эле жүргөн депутаттар, мурдагы эле болгон депутаттар астына сүрөттөрүн коюп, толук кызмат кылышыбыз керек, сөздөн жумушка өтүшүбүз керек деген биздин бир туугандарыбыз бар. Мурдагы 5 жылдык болуп отуруп келген депутаттарга мен айтат элем, урматтуу бир туугандарым, агитация кылып аткан маалда силер биринчи элге сөз бергендин ордуна биринчи 5 жылда эмне кызмат кылдым деп элге ошол отчетту бергиле. Кагазыңарды көтөрө келгиле. Чогулуш болгон жерде мен сөзсүз барабыз биз. Барып ошол суроолорду силерден сурайбыз. 5 жыл эмне кызмат кылдыңар? 5 жыл кызмат кылдыңар, бирок дагы эле сөз берип атасыңар. Шаар курабыз, биягын мындай кылабыз, коррупция менен күрөшөбүз, Кыргызстандын келечеги, үмүтүбүз деп элечи. Үмүт бир гана Алладан болот, урматтуу бир туугандарым. Ошол депутаттарга айтат элем. Жаңы кетип аткан депутаттарга эми аларга айта албайбыз. Эми алар сөз берип көрсүн, сөз берип көргөндөн кийин анан кийин көрөбүз Кудайым буйрса кандай ишини аткара алат. Баягы Сады Нуркожоевич айтмакчы, бул шайлоо өзгөчө, башкача шайлоо болот деп айтып өтүп кетти да. Бирок бул шайлоо өзгөчө болот. Бирок депутаттар дагы сиздер дагы өзгөчө болосуңар да. Баягы мурдагыдай адаттар бар го. Сөз берип алып, кылбай жүргөн биздин депутаттар бар. Турабы? Жок эмес. Жакшы депутаттар да бар. Мен айтам, 120 депутаттын ичинде бардыгы толук жаман эмес. Араларында бирин сенин баягындай мындай чимчип кеткендей жакшы депутаттарыбыз бар. Аларга эскертип коелу бир туугандарым. Силер дагы ошо жакшы депутаттар дагы эмне 5 жылда эмне кызмат кылдыңар? Биринчи ошо кызматыңарды элдин алдына сууңондоп берейин, мынягын кылып берейин дегенден ордуна биринчи өзүңөрдүн 5 жылдык кылган кызматыңарды элдин алдына отчет бергиле. Ошо өзүңөрдүн окуруңарды. Анан кийин сөз бергиле. Анан кийин болбогон нерселер, боздук нерсе үчүн адамга сөз бере бергиле. Бул тил жаман. Эртең эле силер сөз берип атасыңар, эртең эле убактыңар келип калат. Анан өзүңөрдүн баягы мурдагыдай эмес эмичи. Сөз берип алып, кетип алып, барып алып 5 жылды убакыт өткөрөм эмес. Элдер силерди 1 жылда эле алып түшүп коет да. Бул чындыкты айтып атам мен. Эл ойгон да азыр, бардыгын билип турат элдерчи. Алла Таала ушунча жүрөктөрүн ойготуп койду. Ошон үчүн мен бардык ушу азыркы эски кетип аткан депутаттарга дагы, жаңы кетип аткан депутаттарга дагы бардыгыңыздарга эскертет элем. Бул тил жаман. Сизди даражаңызды көтөргөн дагы тил, сиздин даражаңызды түшүрө турганда тил. Сизди душман кыла турганда тил, сизди улуу кылып, бийик кылып көтөрө тургандагы тил. Абайлап сөз бериңиздер. Эртеңки күндө барып уят болуп калбагыла. Мына 5 жылдык убакыт өтүп кетти. Мына эртең эле болуп калат. Эртең эле барып депутат барып отуруп каласыз. Сөздү абайлап бергиле. Бир эле сөз берип койгула, анан кийин муну кыйратам, аны кыйратам деп 5 жылда алдап кетем деген болбосун. Эл бул эл ойгонду. Ошон үчүн
агитация кыларым алдында мурдагы 5 жылдык отурган депутаттар отчетуңар менен келгиле. Жана шпагар алып калган кагазыңарды көтөрүп алып элге отчет бергиле. Жаңы келип аткан жаңы муундагы депутаттар сөздү бергенден кийин аткарганга аракет кылгыла. 1 жылдан кийин уже результат бербесеңер уже сенин өзүңөрдүн окуруңардагы адамдар эле уже алып түшөт, түш бияка кет деп элечи. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Урматтуу туугандарым, чыныгы партияларды шайлап, чыныгы жүз келип Кыргызстандын оңголуусуна чоң салым кошо турган инсандардын келишине Аллах Таалактан гана сурап дуа кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.